Assalamu alaikum урматтуу Тескалар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, агалар, аталар, багбандар, өзгөчө дыйкандар сак саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө сиздерге арналмакчы. Сиздер буга чейин билип, көрүп, угуп жүргөн Корея технологиясы менен иштелип чыккан органикалык Найкл жер семиткичини уктуңуздар беле? Бүгүнкү чыгарылыш мына ушул тууралуу болмокчу. Биз Оштогу Найкл иш алып баруу бөлүмүнүн негизги кеңсесине Нургазы агайдын бөлүмүнө келдик. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Агай кандайсыз? Рахмат, шүгүр өзүңүздөр. Шүгүр, рахмат. Жанакы жөнөткөн видеолоруңузду көрүп мен таң калдым чындыгындачы. Сонун бекен. Чынында эле бул Найкл ушундайбы? Азоттон, мочавинадан бир канча жакшы турбайбы? Албетте, Органикалык депчи. Өзүңүз көрүп атпайсызбы видеону? Дыйкандар алдабайт, биздин дыйкандар. Ошон үчүн келип калдык агай. Келиңиз, бул Найкл негизи канча жылдан бери иш алып барат? Кореяда, Кыргызстанда кенен айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Нургазы болот. Биз ушул Кыргызстанда Түштүк Кореянын Ханури деген корпорациянын өкүлдөрү болобуз. Ханури корпорациясы 20 жылдан ашык бою чет өлкөлөргө мал чарба, дыйкан чарбага чарбаларына таза азык, органикалык препараттарды экспорттоп турат. Ошолордун ичинен Кыргызстанга кирген ушул таза экологиялык таза органикалык жер семирткич Найкл болот. Бул Найкл Кыргызстанга киргенде 8 жылдай болуп калды. 2014 жыл киргенде биз Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинен ушундай күбөлүк алган болобуз. Бул күбөлүк бизге эмнени тастыктап берет? Бул биздин препаратыбыздын органика болгонун жана Кыргызстандын ичинде сатууга уруксат берет. Жакшы турбайбы? Уруксатыңыздар деле бар экен да. Уруксатыбыз бар, албетте. Биз бул уруксаты жок, биз иште алып бара албайбыз. Келгениңиздерге 8 жыл болсо, агай, башында кандай болду? Элдер, дыйкандар, багбандар кандай кабыл алды? Жок, биз деле башында келгенде буну сатыкка чыгарган жокпуз. Биз 2 жылдан ашыгыраак дыйкандар менен тыгыз иштешип, жыл сайын жазындаз болуп тура турган Кыргыз улуттук драма театрына ярмарка, жарманкелер катышып жүрдүк. Андан кийин астан сатыкка чыгара баштадык. Эми биз Кудай кааласа быйылдан баштап дыйкандарга ушул биздин органикалык Найкл деген препаратыбызды, жер семирткичти колдонсун деп сунуштай баштайлы деп ойдобуз. 8 жыл бул аз убакыт эмес, агай. Башында дыйкандар баякы алганда, көргөндө иштетип көрүштү да. Албетте. Ошол үчүн биз деле башында коркконубуздан десем болом, не десем болот? Текшерүү иретинде. Текшерүү иретинде биз дыйкандарга ошол препараттарды башында иштетип көрүңүздөр деп сунуштаганбыз. Алышты. Анан кийин акырында дыйкандардын результаты кандай болуп атат? Топурактарыбыз оңолду дейт, карайды, борпоңдоду. Түшүмдүүлүгүбүз жогоруланды. Анан кийин дыйкандардын эң биринчи максаты бул товарный вид деп коет. Туура. Базарга алып чыкканда ошол айыл чарба продукциясы көрүнүшү, сапаты жана дамы аябай жогорку сапатты көрсөтүп турган болгон. Ошол үчүн Найклды колдонгондор. Албетте, ошол Найклды колдонгондо дыйкандар айтканы бизге ошолордун сөздөр жеткен. Сөзүңүзгө аралжы, агай. Бул эми топуракты борпоңдосо, түшүмдү жогоруласа, демек жерде гумусту пайда кылып иштеп чыгат экен да. Албетте, биз деле ушул быйыл Найкл жер семирткич иштелген жердин топурактарын лабораторияга алып тапшырдык. Тапшырганда ошол 6 айдын ичинде эле ошол топурактын гумустун көлөмү, калийдин көлөмү жана фосфордун көлөмү жогоруланып, нитритный азот, бул нитритный азот дегенибиз бул уулуу заттардын азайганын көрсөңүздөр болот ошонусу. Демек жерге пайдалуу турбайбы? Аябай пайдалуу. Баякы азыркы биогумус сыяктуу экен да бул. Албетте, биогумустун бир эле түрү болуп калат. Органикалык. Аябай пайдалуу. Аябай жакшы, агай. Азыркы учурда кайсыл жерлерде иш алып бара жатасыздар? Биз азыркы учурда көбүнчө ушул Түштүк аймакта, Баткен областы, Ош областы жана Жалал Абад областында иш алып барып жүрөбүз дыйкандар менен. Баягы бизге бир видеоңузду таштаган экенсиз, баягы өзгөндөгү шалы эккендердичи. Мен жалган айтпайм, бир менин шапалагымда эле экен, шалынын башычы. Көрүп бир таң калдым, чындыгында эле ушундай органикалык жер семирткич экен да депчи. Теги негизги баягы Кореяда мыйзам каттуу эмеспи? Эми дыйкандын Кореянын мыйзамы аябай каттуу, биздикине салыштырмалуу өтө мыйзамга баш ийишет. Мен сиздерге азыр бир факты боюнча айтып кетейин. Азыр мына Кыргызстан менен Кореянын айырмачылык, дыйкандардын айырмачылыгы кандай болушун бир айтып кетейин.
Биринчиден, Кыргызстандын аянты 200 000 квадрат километр. Түштүк Кореянын аянты 100 000 квадрат километр. Кыргызстан, ошондо карасаңыздар, Түштүк Кореянын аянты Кыргызстанга караганда 2 эсе күчүү болуп атат. Бирок Кыргызстандын аянтынын ошо 90% тоолуу аймак болуп эсептелет. Кореяныкы 70% болуп эсептелет. Ошондо мындай карасаңыздар, аянты бирге бир эле окат, тегиз эле жер болуп калат, дыйканчылыкка, ошону эсептеп көрөлү. Эми калкка келгенде, ошо мамлекетте жашаган адамдардын эсеби канча болот? Кыргызстандыкы азыр статистика боюнча бир 7 миллионго жакындап калды окшойт. Бирок 2 миллион азыр сыртта жүрөт. Бир 5 миллион деп коелу. Эми Түштүк Кореяныкы. Түштүк Кореянын эли 60 миллион. Кореянын эли көп сыртка чыкпайт. Эми болуптур, сыртка чыкты деп нар жагы бер жагы менен бир 50 миллион деп эсептеп коелу. Ошондо кандай болуп атат? Айырмасы Кыргызстандыкы 5 миллион, Түштүк Кореяныкы 50 миллион. Кандай болуп атат? Эли 10 эсе бизден көбүрөөк. Ошол эле дыйкандар. Кореянын дыйкандары ушундай Найкл препараттын колдонуп, органикалык, минералдык эмес, органикалык препаратты колдонуп, өз элин таза азык менен камсыздап берип жатышат ушул жылдан бери. Кореянын эли мамлекети эч качан чет жактан, Кытайданбы, чектешкен жактан продукцияны импорт кылышпайт. Киргизбейт. Неге дегенде аларга ден соолук биринчи местода болот алардачы. А биздики кандай болуп атат? Биздин дыйкандар минералдык жер семирткич, основан 100% азот, мочевина, селитра колдонуп 5 миллион элди камсыздай албайт. Жетишпей жатат. Анан кийин Казакстандан буудай бериңиздер дейт, Россиядан да бир нерсе бериңиздер дейт деп айтат. Ошол үчүн мен биздин өзүбүздүн дыйкандарыбызга ушуну сунуштап кетет элем. Ушуну иштетсеңиздер, элге таза азык жана түшүмүңүздөр дагы мол болуп, Кореянын дыйкандарына окшоп бай болосуздар, дыйкандарым. Ушуну көбүрөөк иштеттиңиздер. Ошондой сиздерге сунуштап кетет элем. Ага, өзүңүз Кореяда канча жыл жүрдүңүз? Мен Кореяда бир 10 жылда узак жыл жүрдүм ал жерде. Мен деле ошол алып чарбасында иштегенде көргөмүн. Алар билесиздер, кореецтер нан жебейт, эмне жейт? Күрүч жейт. Ошо күрүч талаасында көргөн эмесмин. Бизге окшоп селитра таштаган. Алар жери айдалгандан кийин мындай органикалык жер семирткичти сээп коет. Найкл. Машалла. Угуп атасыздарбы, туугандар? Көрүп, билип жүргөн агайым айтып атат сиздергечи. Аябай жакшы агай. Бул жерде коноктордун чакырыпсыз агай. Бир катар тааныштырып кетсеңиз, булар ким, кандай? Саламатсыздарбы? Бул биздин башкы адис консультантыбыз Камчыбек агайыбыз болот. Камчыбек агай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сызсызбы? Иштериңиз, Найклдын ишмердүүлүгү кандай жүрүп жатат агай? Кудай кааласа, урматтуу дыйкандар, мына азыр Найкл жөнүндө өтө жакшы сөздөр айтылып атат. Мен кичине токтолуп кетейин. Биздин Найкл препаратыбыздын аткарган кызматы. Азыр Кыргызстандын аймагында ар түрдүү дары-дармектер ар жактан келип жатат. Бирок биздин негизги максатыбыз Найкл жөнүндө кичине токтолуп кетейин. Найкл эмне кызмат аткарат топуракта? Маселен, биз азот, фосфор, калийди салганыбызда топуракта азот болушу мүмкүн, калий болушу мүмкүн, жана башка. Найклдын иштетүү убагында, Найклдын составында азот, фосфор, калий керектүү өлчөмдө гана бар. Калганы дагы 20 микро органикалык заттар бар. Өсүмдүктү эң жакшы өсүүсүнө, анын гүлдөшүнө, тамырдын иштешине жана башка өсүмдүктүн бардык организмине жакшы жардам бере турган жакшы касиеттери бар. Биринчиден токтолуп кетсек, мына жер семирткичтин жалпы эффективдүүлүгү дейт. Топуракка түшкөн Найкл жердеги уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Мына биз азыр негизинен биз лабораторияларда өткөрүп атабыз, топурактарды, өсүмдүктөрдү өткөрүп атабыз. Ошолордун негизинде мен айтып кетерим. Экинчи, бөлүп чыгаруу сапатын, системасын жакшы жолго салат. Бул деген өсүмдүктөгү испаренияны өз жолуна салып, жакшы иштесине өбөлгө түзөт. Үчүнчүдөн, жердин кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу дейт.
Kırtıç деген emne bu? Topraktagı gumustun sastavın en жақсы sapatта özgörtüp barat. Жылдан жылга, эгерде биринчи жыл биз көбүрөөк норма салсак, кийинки жылдар азайтып барабыз. Келечекте азот, фосфор, калий деген минералдык жетишемдиктерден арылтуу, таза продукция өндүрүү. Келечекте элдин эң жакшы жашоосуна өбөлгөсү турган Найкыл препараты. Анан кийин алма, өрүк, ар түрдүү дарактарыбызда түрдүү түрдөгү зыянкечтер, илдеттер бар. Ошолорду арылтуу үчүн колдонулган Найкыл препараты эң жакшы эффекттерди көргөзүп атат. Ошондуктан мен силерге айтып кетерим, келечектин эң алдыңкы органикалык заттарынан бири болуп эсептелет. Куда каласа силер менен бирге иштеп, дыйканчылыгыңарды өнүктүрүү, таза продукция алуу, ошо жөнүндө бардык нерселерди, иштерди биз алып барабыз деп чоң үмүт кылам. Агай, сөзүңүзгө аралжы. Жана айтып калдыңыз, биз текшерип көрдүк лабораториялардан депчи. Далил катары айта аласызбы? Эмнелерди текшердиңиздер жана кандай результат болду? Эң туура суроо бердиңиз. Маселен, биз быйылкы жылы биз менен иштеген кайрат участкасындагы жерден топуракты анализге тапшырганыбызда гумустун өзүнө турушун, содержаниясын бир кыйла жогорулаган протокол көргөзүп турат лабораториядагы сынак. Кыймылдуу фосфор, кыймылдуу калий, pH бардык көрсөткүчтөр боюнча эң туура жооп берип атат. Жогорку деңгээлде чыгып атат. Жогорку деңгээлде көргөзүп атат. Ошол эле учурдачы баягы Найкыл берилбеген жерди же азот берилген жерди дагы көрдүңүздөрбү салыштырып? Аны дагы туура суроо бердиңиз. Ошол эле жерде бир эле катарда жогору жетишкендиктер менен биргеликте Найкыл жок, Найкыл иштелбеген жердеги көргөзүүчүлөр дагы бар. Алар көп санда көргөзүлгөн показательдери. Найкыл иштеген жерде бара-бара уулуу заттар азайып баратат. Гумустар көбөйүп деңиз? Гумус көбөйүп атат. Машалла. Анан кийин биз мына көбүнчө биздин немеде дарбыз боюнча көп иштейбиз. Дарбызда эң жакшы көрсөткүчтөргө жетиштик. Таза, нитраты жок. Эң жакшы көрсөткүчтөр менен азыркы мына биздин дыйкандар иштетип, сатып, жакшы мөмө жемиштерди алып атышат. Арбуз деп калдыңыз, агай. Ушул жерден айтайын, баягы эрте жазда биринчи чыккан арбуздарды лабораторияда иштегендер жебей келе дейт го, азот мочавинаны көп алган булар депчи. Эң туура мына бизге азыр башка мамлекеттерден, Тажикстан, Өзбекстандан эрте жазда келип аткан дарбыз коңдордун нитраты өтө көп жогоруда содержаниясы бар. Биздин өндүрүп аткан, биз менен бирге иштеп аткан дыйкандардагы результаттар өтө төмөн көргөзүктөр менен көргөзүлүп атат. Нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу, керектүү. Машалла. Маселен, мына алма боюнча эң көп Кыргызстанда алма болот. Туура. Алманы биз өткөргөнүбүздө анализден. Маселен, допустим, нормасы 50 миллиграмм болсо, Найкыл иштетилген жерде 34 миллиграммга чейин түштү. Бул биринчи жылкы показатель. Биздин оюбуз боюнча кийинки жылдары булар бара-бара жерди түшүп, жерди таза кармаганга чоң өбөлгө түзөт. Демек, агай, бул Найкыл жерде гумусту гана пайда кылбастан зыяндуу заттарды дагы бүт жок кылат экен да. Бардык топурактагы зыяндуу заттарды мурдагы биз иштеткен аммиачный селитра, карбамид, диамофос деген дарыларда өзүнө керектүү өлчөмдөгү дарын алган калгандары бардыгы жерге түшкөн, бул отход болуп калат. Ошол отходдор бардыгы жердин структурасын бузуп, жердин көп жерлери иштен чыгып атат. Мен айта кетерим, мурдатан бери биз Союз убагынан бери иштеп келген жерде минералдык жер семирткичилер жогорку нормада колдонулуп келген. Ошондуктан нитраттын составы азырга чейин да өтө көп. Ошон үчүн биздин максатыбыз Найкылды иштетүү жолу менен жердеги колдон келгенче бардык нитраттарды тазалоо, элге таза, эң жакшы, сапаттуу алма, өрүк, килас болобу, дарбыз болобу. Маселен, жүгөрүдө колдонгонубузда, жүгөрүдө дагы эч кандай азоттуу, мочевинасыз колдонуп, жакшы түшүмдөргө келип жатабыз. Келечекте Кыргызстандын эң жакшы продукцияларын өндүрүүгө биз
чоң салуыбызды кошобуз деп ойлойбуз. Кудай кааласа, ушул препаратты жакшы иштеген дыйкандарда ар дайым таза болот, ар дайым түшүмдүү болот, көрүнүктүү. Мына көп суроолор келип түшүп атат бизге. Түшүмдүүлүктүн ар түрдүү жолдору боюнча. Ошонун бардыгына биз жардам беребиз. Кандай сурооңор болсо кайрыла бериңиздер. Бардык силерге керектүү суроолорго жооп беребиз. Найкылды иштетүү боюнча келечекте эң жакшы жолдор ачылат деп ойлойм. Рахмат агай. Аябай сонун маалымат бердиңиз. Негизи найкылды колдонгондо азот мочавинаны колдонуштун кереги жок экен да, демек туурабы? Өзүндө бар экен да бардык нерсечи. Эң туура суроо бердиңиз. Биз азыр бүгүнкү күндө ушундай условияга барып атабыз. Азот, фосфор, калий дегендерди, минералдык жетишемдиктерди, химикаттардын бардыгын дозасын азайтып, келечекте азот, фосфор, калийди колдонбой эле найкыл менен иштеп чыксак болот. Накта органикалык жетишемдик. Накта органикалык продукция алабыз. Азыр мына Нургазы мырза туура эле айтып кетти. Кореядан чыккан препарат. Южный Кореяда эч кандай химикаттар, азот, фосфор, калий деген минералдык жетишемдиктер иштетилбей эле найкыл менен эң жакшы түшүмдүүлүккө жетип атышат. Өздөрү. Биз деле ошол методко өтүп, Кудай кааласа, элдин продукциясын таза кылып, алынган продукциясы жакшы болуп, келечекте мына малчылар мал багып атат. Жакшы чөптөр, таза жүгөрү, таза нерселерди жеткирип, Кыргызстандын келечегине жакшы салымыбызды кошсок деген оюм бар. Мына ушундай туугандар, уктуңуздарбы? Маалыматты угуп атасыздарбы? Сиздер найкыл органикалык жер семирткичине бир гана жер жемиш, бактарактарга эмес, кайдимки эле малга берүүчү, жандыктарга берүүчү беде чөптөргө деле колдонсоңуздар, сиздерге анын деле пайдасы жогорку деңгээлде болоруну айтып тастыктап жатат. Жаныбызда дагы бир мырзабыз бар. Бул жигитке дагы микрофонду сунайын мен, ага. Ким болуп калды? Дыйканбы же ушул жерде иштейби дегендей. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз, таксыр, амансызбы? Аллага шүгүр, рахмат. Келиңиз, өзүңүздү тааныштырыңыз дагы, сиз менен маектешеличи. Бул найкыл тууралуу сиздин оюңуз кандай болду? Колдондуңузбу, көрдүңүзбү өзүңүз? Мен деле ошол найкыл боюнча азыр иштешип атабыз. Өзүбүз дароо зейип көрдүк. Кайсы жерде эктиңиз? Кара суда. Кара суда. Дароо зейип көрдүк, андан кийин жүгөр эгип көрдүк. Жүгөрүнү ошол азотсуз мочавина кошпой, селитра мочавина кошпой, ошол найкыл менен бышырдык. Канча жолу бердиңиз мисалы? Найкылды биз 3 жолу бердик. Бышкы чейин? 4 жолу берипбиз. Биринчисинде биз ошол жер баягы биздин жерлер чарчап калганда баягы чарчап калган ошон үчүн жерге биринчи чачып алдык. Айдалган жерге, курук жерге. Чачкандан кийин анан жүгөрүнү эктик, эккенен чыккандан кийин 5 см болуп чыккандан кийин анан кийин баштадык ужечи. Бир каш болгондо жерден чыкканда бердик бир жолу. Андан кийин бир карыш болгондо дагы бир жолу бердик. Уже мындай тизеден өтүп калганда, 1 метрден өтүп калганда анан дагы бир жолу, 3 жолу бердик. 3 жолу. Андан башка эчтеке бербедик. Ошону менен бышты. Ушуну менен бышты. Буну бергенде салкында бериш керек буну. Салкында бериш керек. Салкында дегенде бул кандай? Кечирээк? Эрте менен же кечинде. Анан койгондон кийин буну сепкенден кийин бул витамин өсүмдүккө чаңгатат, болчу. Анан суу коюш керек буга, сөзсүз. Өсүмдүккө суу коюш керек астына. Бир гана өсүмдүк эмес, демек бактарактарга чачканда деле ошондой болобу? Жок, бактарактардыкы бул башка. Башка. Ооба. Мен ошо жүгөрүн айттым да азыр. Бир эле жүгөрүн айттым. Анан дарбызга деле ошондой. Муну чачкандан кийин сөзсүз суу коюш керек. Эми атыңыз ким дедиңиз? Шайырбек. Шайырбек мырза, айтыңызчы. Колдондуңуз. Ага чейин мисалы сиз деле бизге окшоп азот, мочавина салдыңыз да, туурабы? Ошентип иш кылып, дыйканчылык кылгансыз да. Экөөнүн айырмасын билдиңизби? Мындай түшүмдүүлүгү кандай болду? Албетте билдим. Мен биринчи муну сунуштаганда мен буга деле көңүл бурбадым, чын айткандачы. Мен азот мочавинага көнүп калганбыз да. Андан кийин бир иштетип көрөйүн деп, анан кийин чындап эле ушу иштетип көрөйүн деп, анан кийин өзүм изилдеп анан иштетип көрдүм. Чынында эле сонун экен булчу. Бул баягы азот мочавинанын ордун жөн басат экен булчу. Жөн эле. Ооба. Үйдөгү мисалы үчүн помидорлорду өзүм эгип, картошкаларды өзүбүз эгип, мисалы үчүн бердик, өтө сонун да. Анан адамга деле мындай зыяны жок экен, өтө пайдалуу экен адамгачы. Мөмө жемиштерди өтө пайдалуу экен. Анан дыйкандарга деле сунуштайт элем. Мен эми дыйкандар кандай десем, ушундай таза органический удобрение менен өстүрүп,
мөмө жемиштерди базарга алып чыгып сатса, ошодон тапкан акчалар деле баракалуу болот деп ойлойм да мен. Туура айтасыз. Азыр Элдерди улабайт. Элдерде азыр эми мындай оорулар көбөйүп кетти. Кыргызстандачы ошого деле биздин ошо жүрөгүбүз ооруп турат, эми ошол элибиз оорубасын. Ошон үчүн ушу органический ушу таза удобрениеге өткүлө, ошого биз сунуштайбыз силерге. Сиз Шайлообек мырза өзүңүз айтып аттыңызбы, бай мен кадимки эле бедеме чачтым буну депчи. Ооба, бедеге чачтым, өтө сонун болду. Бедени чайлатат экен булчу. Чайлатып калыңдатат экен. Калыңдатып анан беденин боюн өстүрөт экен. Анда сырткары бир эле ал менен бүтпөйт булчу. Ал мисалы үчүн ал таза удобрение менен, органический удобрение менен пышкан бедени аны мал жесе, малдын сүтү да аябай ширин болот экен. Органикалык болгондугу үчүн деңиз. Органика болгондугу үчүн. Ден соолукка, мисалы үчүн жүгөрүн деле ушу менен бышырып, жүгөрү менен жүгөрүнү жеген мисалы үчүн малдар болсо, койлор болсо, баккан букалар болсо, мисалы этин биз эле жейбиз да кайра элечи. Туура. Ошол үчүн адам ден соолугуна пайда экен да бул делечи. Баары өзүбүзгө айланып келет экен да бул нерсечи. Демек сиз дыйкан катары Кыргызстандын жараны катары толук найкыл органикалык жер семирткичини дыйкандарга сунуштай аласыз. Ооба, мен ушу Кыргызстан боюнча ушу дыйкандарга суранам, ушу органикага өтөлү, элди ойлоп ушу таза мөмө жемишти жеп, ден соолугубуз ушу чың болсун деп. Канча жылдан бери азот мочавини ала элексиз? Мен ушу bir жарым жыл болуп калды. Найкылды колдонгондон бери мен бир дагы ушу азот машинаны азыр унутуп калдым да. Машалла. Туугандар угатасызбы? Азанбы, кымбатпы, ал мага кызыгы жок. Баасын деле кызыкпайсыз? Азот машиналар. Мына бар, органический таза. Мына ушундай туугандар, найкыл органикалык корейский технологиясы менен иштелип чыккан жер семирткичти сиздерге дыйкандар, атайын консультант агабыз жана бул жердин жетекчиси Нургазы ага өзү дагы айтып бир катар түшүндүрүп кетти. Мен агайды кепке тартайынчы. Агай келиңизчи. Бул эми 1 гектарга канча найкыл кетет эми? Килограмм кетеби, грамм кетеби? Жакшы суроо болду. Эми баасына өтсөк, Кыргызстан боюнча биз бул бир банканы 1 литр 1300 сомго сатабыз. Кармап турганыңыз? Бул 1300 сом турат. Эми 1300 сомду деп дыйкандарга айтсак, ого, аябай кымбат экен дейт. Бирок мен дыйкандарга айтам, бул кымбат эмес, бул арзан. Азыркы баа боюнча айтып кетейин, 1 гектарга себе турган болсоңуздар, мындай банкадан 14 аласыздар. 1 гектар. Түшүндүрүп коеюн. Эмнеге 14 банка болот? Жерди айдагандан кийин мындай 5 банканы, ушунан 5-ону, 1 2 3 4 5ти уден тракторуңузга баягы 300 же 400 литрге куюп туруп, жөн баанда жөн турган жерге сееп коесуздар. Бул 5 болду. Анан кийин баягы бир 2 жумадан кийин, уже эгинде эккенден кийин үрөн бир карыш чыгып калганда экон бересиздер. Жанакы 14-түн экөөсү. Уже канча болду? Ошо 14-түн экөөсү. Жетөө кетти уже. Жетөө кетти. Андан кийин гүлдөгөнгө чейин 3 гүлдөгөнгө чейин 10 кетти. 10 болдубу? Гүлдөп бүткөндөн кийин 4. Калган баягы 4-өн. Ошо калган 4. Ошондо 14 болот. Ошо 14-тү 1300 сомго көбөйткөнүңүздө канча болот? 18.000, 19.000 сомго жакын болуп калыш керек. 20.000ге жетти. Болуптур, 20.000 сом деп коелу. Эми берки минералдык жер семирткич менен бага салыштырып көргөндө, мисалы азыркы убакытта мочевина карбамид 40 сомдон болуп атат. Туура. Эгер гектарына 1 тонна бере турган болсоңуз, аныңыз 40.000 болот. Эми карап туруңуздар. Сиздер базарга барганда ошол 1 тонна карбамидти эмнеге жүктөйсүздөр? Портерге жүктөйсүздөр. А бул 4-өнү болсо, жетөсүн оң колуңузга аласыз, жетөсүн сол колуңузга алып кетип каласыздар. Арзанда түшөт, экологиядагы сиздер чоң салым кошкон болосуздар. Эми кечирип тураса, бир кызыктуу жерди айтып коеюн. Биздин пияз эккен дыйкандар айтып коеюн. Кореяда ушундай найкыл препаратын колдонуп гектарына 120 тонна пияз алышат. Гектарына? 1 гектардан. Видеолор да бар. Эми ошо биздин дыйкандарга сурай берип көрөйүн. Минералдык жер семирткич иштетти, 1 гектардан канча тонна сиздер аласыздар? Пияздан. Мисалы. Машалла. Мына ушундай туугандар, ага эми баягы сиз азот мочавинаны айттыңыз го, салыштырыпчы. Аны сала турган болсо дыйкандар 2 жолу салса керек? Анысын билбейбиз, бирок көбүнчө дыйкандар жакшы түшүндүүлүк алабыз деп туруп, гектарынан жок дегенде 800 килодан баштап 1,5 тонна, 2 тонна бергендер бар да эми. Жакшы түшүм алабыз деп. Бирок түшүм алабыз деп туруп атып, өзүнүн жерлерин кыртышын бузуп аткан болушат.
Эми азыр акыркы убактарда баягы өлкөдөгү бүт өлкөдөгү кризиске байланыштуу дагы кымбаттаса керек дейм да, бул азот мочевиначы. Эми биз деле баягы байкап турабыз. Бул биз деле иштешкенибизде баягы таможняда акаларыбыздан сурайбыз. Баягы минеральный жер семирткичтер кандай кирип атат, кирбей атат деп. Эми алар деле айтып атат, азыркы убакта кирбей атат. Эми жаңылыкка таянсак, Россия деле азыр 3 эсе экспорттун азайтты. Казакстан деле азайтты, уже чыгарбай атат. Булардын баары себеби газдын кымбаттаганынан болуп атат. Өзбекстан деле уже не деп атат, ушул биз көбүнчө 90% карбамидди биз Өзбекстандан алабыз. Бирок азыркы убакытка чейин кире элек дейт. Туура. Эми дыйкандар кыйналбасын деп, бана ушул мочевина десе эле дыйкандар өздөрүнчө багындай жанын бери-берге дейт да. Ой, дыйкандар айтып кетейин. Ошол сиздердин мочевинаңызга карагыңыздарга мынау 100 эсе жакшыраак болот. Болгондо да органикалык бир иштетип көрүңүздөр, анан кийин өзүңүздөр бир чечимге өзүңүздөр келесиздер. Ушул жерден айтайын агай. Найкылды колдонгон мөмө жемиштерибиз дүйнөлүк рынокко чыкканга талапка жооп береби? Жакшы суроо болду. Мисалы, көрүп атабыздар, ошол багы жай мезгилинде Кыргызстан, Россия Кыргызстандын мөмө жемиштерин же багы жашылчаларын кабыл албай койду. Багы чек арадан киргизбей койду дейт. Анын себеби эмнеде? Дыйкандар өздөрү эле билет. Сиздер ошого шор, мочевинаны көп берип койгонсуздар. Нитрат. Россия болсо өзүнүн элин уулагысы келбейт. Түшүнүп атасыздар? Ошол үчүн эгер сиздер ушул препарат менен колдонуп жашылчалар өстүрсөңүз, мөмө жемиштери, ал жерге оңой эле кирип кетет. Бул менен бышкан мөмө жемиштер аябай даамдуу, аябай ширин жана витаминдүү болот. Өзүнө кармоо убактысынан көп болсо керек агай. Буну мисалы алма боюнча айтып кетейин. Алма менен ошол найкыл менен бышкан алмаларды азыр дыйкандар сактап коет. Сактаганда товарный вид, багында алмага тырыш түшпөйт, курап калбайт. Ошол боюнча сууда болуп тура берет. Бара билесиздер, жаз келгенде продукция кымбаттайт. Ошол найкыл менен бышкан продукция эч качан жолдо калбайт. Ал биринчи очередь сатылып кетет базарга алып чыкканда. Машалла агай. Ишиңиздерге ийгилик агай. Рахмат. Дыйкандарга, багбандарга мына ушундай жаңы ыкманы, дүйнөлүк ыкманы үйрөтүп, элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Туугандар, баасын уктуңуздар. Агай, номерди бересиз? Берем. Баягы эгер кээ бир инсандар бар да, менин анар багым бар, мен анарга колдонсом болобу деп сурагандар болот да. Консультация өзүңүз берип, айтып, түшүндүрүп турасызбы? Берем, мен номерими берем. Мен сиздерге ошол кандай болушун түшүндүрүп беребиз. Бизде WhatsApp группабыз бар, жана Instagramга дагы өз сайтыбызды ачканбыз, аларды сиздерге таштап коем. Болду агай. Туугандар, келе бересиздер, кааласаңыздар Оштогу агайыбыздын номери менен байланышып, негизги кеңсеге келесиздер. Найкыл корейский технологиясы менен даярдалган органикалык жер семирткичин алыңыздар. Сиздерге сунуш кылабыз жана өзүбүз дагы мына ушул нерседен мындан ары колдонобуз. Биз кайттык. Бүт багбандар, дыйкандар экрандагы номерлерге чалып, байланышып келе бериңиздер. Чалып, сүйлөшүп, амандыкта жолугушканча.